Саламатсыңар балдар. Ерайым Аялдар коомдук бирикмесинин этноансамбль ийриминин жетекчиси Алиева Гүласалдын онлайн сабагына кош келиңиздер. Карантинде тим жүрбөй, онлайн сабак өтөбүз. Каттуу сактап тартипти, коронавирусту жеңебиз. Колду таза жуугун дейт, үйдө ата энебиз. Аз калды мына буюрса, ак мектепке келебиз. Буюрса, жакынкы күндөрдө аты жаман илдетти жеңип, жакшы маанай, жаркын үмүт, тилек жана максаттар менен сүйүктүү мектебибизден жолугушалы, Бүгүнкү сабагыбызда силер менен гитарадагы эң негизги 3 аккордту үйрөнөбүз. Ля минор, ре минор, ми мажор. Же болбосо АМ, ДМ, Е. Ля минор, ре минор, ми мажор. Эң биринчиден оң колду же болбосо бойдун эң жөнөкөй түрүн үйрөнөбүз. Азыр мен силерге көрсөтүп берем, бул схемасы. Оң кол менен биринчи өйдөдөн ылдый, өйдө, жабабыз, же болбосо заглушка, өйдө. Ылдый, өйдө, жабабыз, өйдө. Ылдый, өйдө, заглушка, өйдө. Азыр гитарада көрсөтүп берем силерге. Оң колду. Так. Ылдый, өйдө, жабабыз, өйдө. Ылдый, өйдө, жабабыз, өйдө. Түшүндүңөрбү? Ушуну үйдөн өзүңөрчө аябай көп кайталагыла. Эми гитарадагы эң биринчи, эң алгачкы, эң сүйүктүү, ушунчалык кулакка жагымдуу аккорд ля минор. Ля минор, мынакей, АМ деп коебуз. Өзүңөр билесиңер, гитарада 6 кыл бар, мынакей. Биринчи кыл, экинчи кыл, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы. Ылдыйдан баштап санайт экенбиз, Мыналар болсо латтар, мына. Биринчи лат, экинчи лат, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, ушинтип кете берет. Эми ля минор аккордун, же болбосо АМды кантип чертебиз? Биринчи лат, мынакей. Нотасы да мында да мына биринчи кыл, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы кыл. Мыналар латтар, рим цифрасымен жазып койгонмун бу жерде. Так, сөмөйүбүз менен биринчи латта экинчи кылды басабыз. Экинчи латта ортон колубуз менен төртүнчү кылды басабыз. Төртүнчү кылды. Ошол эле экинчи латта ортон колубуз менен, ортон колубуз эмес, аты жогубуз менен үчүнчү кылды басат экенбиз, Мынакей. Экинчи, төртүнчү, үчүнчү кылдар. Эми ушуну гитарада азыр чертип берем, угабыз бардыгыбыз. Мынакей. Экинчи, төртүнчү, үчүнчү. Уктуңарбы? Кандай сонукулуктуу аккорд. Эми ушул эле аккордду жана жөнөкөй бой менен чертип берейин, Көрдүңөрбү? АМ. Бул болсо ля минор аккорду болду. Эми экинчи аккорд ре минорду чертебиз. Ре минор. Мынакей, ре минорду ДМ дейбиз. Биринчи латта, биринчи кылда сөмөйүбүз менен биринчи кылды басабыз. Экинчи лат, үчүнчү кылды ортон колубуз менен басабыз. Ал эми үчүнчү латта экинчи кылды аты жогубуз менен басабыз. Эми гитарада үнүн уккула ушуну.
Мынакей. Birinci lat sömöy, ikinci lat orton, üçüncü latта аты жогоз. Көрдүңөрбү? Эми ушуну жөнөкөй бой менен чертип берейин. Бул ре минор аккорду болду. Эми үчүнчү аккордубуз Е. Же болсо ми мажор. Мына карагыла. Так, сөмөй колубуз менен биринчи латта үчүнчү кылды басабыз. Экинчи латта ортон колубуз менен бешинчи кылды басабыз. Мына бешинчи кыл. Ошол эле экинчи латта төртүнчү кылда аты жогубуз менен басабыз. Эми үнүн уккула азыр. Ми мажордун үнү мындай чыгат. Көрдүңөрбү? Үчүнчү кыл, бешинчи, төртүнчү. Жакындараңыз. Болду. Эми ушуну жөнөкөй бой менен чертип көрөбүз. Ылдый өйдө жабабыз, өйдө. Эми 3 аккордту мен эки жолунан кайрып чертип берейин, жакшылап угуп тургула. Уктуңарбы? Кандай сонун кулакка жагымдуу керемет аккорддор, Саламатсыздарбы? Кечеки сабактын уландысы. То есть бүгүнкү сабакта биз кече 3 аккордду үйрөндүк, ошолорду кошуп, миллион алык роз деген ырды ырдайбыз. Мынакей. АМ, ДМ, Е. Мен кайрылмасын эле ырдап берем, себеби узун болуп кетсе телефонум катып калып атат да.